Унаадан чыккан өрткө 3 күчүрмө эсеп тартылды. Бүгүн 24 август күнү Бишкек шаарынын 1-майыр районуна караштуу алдын ала маалымат боюнча Профсоюз көчөсүндө унаадан өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Өрт өчүрүүгө саат 12:10 Ленин райондук номер 6 УКБдан 1, саат 12:22 1 райондук УКБдан номер 8 УКБдан 1, 12:36 Свердлов райондук номер 3 УКБдан 1 жалпы 3 күчүрмө эсеп 1 суу ташуучуна штаб тартылды. Кошумча маалымат берилет. Маалымат булагы УКМ пресс борбору. Ушул жана башка жаңылыктар видеого лайк басып, соңку кабар каналыбызга мына мынтип каттала кетиңиз. Ошондо гана сиз дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыз. Портер Фуркат айылында эки жүк ташуучу унаанын ортосунда калган кырсыктын видеосу пайда болду. 22 август күнү Ош районунун Фуркат айылындагы Портер жүк ташуучу унаа менен жеңил унаа жана эки жүк ташуучу унаа кагылышкан. 24 кечиги укук коргоо органдарындагы булак билдиргенде кырсык Honda Fit үлгүсүндөгү жеңил унаа каршы тилкеге чыгып, жүк ташуучу унааны сүзүп, андан кийин оор жүк ташуучу унаа Портерди сүзүп, каршы тарапта бара жаткан башка жүк ташуучу унааны сүзүп алган. Маалымат булагы 24 кечи. Кара могу фитарас чыгып туруп сүзүп, Портер бүктөлүп калды фитарас күнөөлүү. Көптөгөн мекеме иштер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгардан, чорнойдон текшерип, эч кандай маселе жаралбашта кепилдик беребиз. Биз пересадка өзүбүз алып келип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер 8925 269 36 67 8901 715 39 42. Дастан мырза жооп берет. Күнөтүнү чала бериңиздер. Чоңчу каналынан изделип жаткан 3 жашар баланын атасы кайрылуу жасады. Ысгатанын Дружба айылынан аккан Чоңчу каналынан 3 жашар бөбөк изделип жатат. Буга чейин милиция маалымат берген. 19 августта саат 18:46 чамасында Ысгата райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө Ысгата райондук Дружба айылында 2021-жылы туулган бала үйүнөн чыгып кетип, кайрылып барбаганы тууралуу маалымат түшкөн. Бул факты Ысгата РИИБдин электрондук журналына катталып, ыкчам тергөө окуя болгон жерге дароо жөнөп кеткен. Иш-чаранын жүрүшүндө Чоңчу каналынын жээгинен агатандык бут кийим табылып, азыркы учурда УКМ кызматкерлери менен биргеликте 3 жаштагы бала изделүүдө. Всем салам алейкум. Я являюсь отцом ребенка Амира, который пропал без вести. Всем, кто пришел помочь, я от себя лично, от нашей семьи выражаю большую благодарность, кто нам помог. Но ребенка все еще не нашли. Сегодня 23-е. Ребенок пропал 19-го. Мы надежду не теряем. Все еще надеемся найти нашего ребенка Амира. Иншаллах, всем большой рахмат, кто нам помог. Мы все еще продолжаем поиски. На сегодня уже все. Завтра, 24-го, мы планируем здесь, возле Чолпонского моста, провести сборы. Отсюда начнем распределять, кто куда пойдет. Дальше будем смотреть, как дальше продолжаться будут поиски. Иншаллах, у кого есть возможность, у кого есть время, пожалуйста, подходите, помогите нам физически. Нужно найти ребенка любым способом. Мы не теряем надежды. Все еще надеемся, что мы найдем нашего сына Амира. Пожалуйста, огромная просьба. У кого есть время, возможность, приходите, помогите. Всем спасибо. Терезеден секирүүгө аракет кылган жарандын көчөдөгү өлүмү. Милиция кызматкерлерине кылмыш иши козголду. 9 август күнү саат 22:37 Бишкек ШИИБдин нөөмөт бөлүмүнө Бишкек шаарынын Жибек жолу проспекти номер 390 дарегинде Жүсүп Баласагын атындагы Улуттук университетинин жатаканасынын 3-кабатынын белгисиз жаран өз өмүрүнө кол салуу аракетин кылууда деп билдирүү түшкөн.
Бул чакыруу боюнча Бишкек шейиптин милиция кызматкерлери КБ жана ДТ аталган дарекке барган учурда жаран аныкталып, ал жаран милиция кызматкерлеринен качууга аракет кылган. Андан кийин ал жаран Бишкек шаарынын Манас жана Жэбек жол проспектисинин кесилишинен жогорудагы милиция кызматкерлери тарабынан кармалып, ага карата физикалык күч колдонулган. ИИС жана ошол жердеги окуяга күбө болгон жарандын ИИСке дем жетпей, дем ала албай жаткандыгы тууралуу айтыларына жана аны кое берүүсү боюнча сураныштарына көңүл бурбай, анын моюн жаак тарабынан катуу басып жатып алгандын кесепетинен ИИСи ошол жерден каза болгон. Бул факты боюнча Бишкек шаарынын 1-май райондук прокуратурасы тарабынан тийиштүү тергөөгө чейинки текшерүү иштери ыкчам уюштуруу жана жүргүзүүнүн жыйынтыгы менен аныкталып, Бишкек шейиптин милиция кызматкерлерине карата кылмыш жаза кодексинин 130-беренеси ден соолукка оор залал келтирүү менен кылмыш иши козголду. Маалымат булагы Сереп Медиа.